ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын нээси жаратуучусу, тарбият ээси, ырыскы берүүчү, камсыз кылуучу, пендесин сүйүүчү, мээримдүү, ырайымдуу Аллах Субханаху Таалага чексиз мактоолор айтабыз. Анын сүйүктүү пенделеринин төрөсү болгон биздин көсөмүбүз, жолбашчыбыз, шыктандыруучубуз, мугалимибиз, жетелөөчүбүз, жетекчибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар айтабыз. Андан соң Ассаламу алейкум Кыргызстан. Кайрадан назарыңыздарда 5-каналда түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирдебиз. Кудайга шүгүр, бүгүн да денибиз соо, кылган иштерибиз пукта, оюбуз жайында, сиздер менен жолугушуп отурганыбызга өтө кубанычтабыз. Бүгүн да Кудай буйрса сиздер менен Орозо майрамынын үстүндө ушул 30 күндүк биз үчүн берилген чоң, чындыгында чоң майрам үстүндө биздин күнүмдүк турмушубуз, биздин турмушубуздагы кездешип жаткан кубулуштар, балким биз баа бере турган, балким биз буга баа берген көрүнүштөр жөнүндө сүйлөшкөн аракет кылабыз. Негизинен динибиз жөнүндө сөз кылабыз. Алдын алып айтып кетейин, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө да келген конокторго атайын белектерибиз бар. Бул Кыргызстан халал индустриясын өнүктүрүү борборунан тастыктоодон өткөн атайын шириндиктер бар. Ратана компаниясынан, Лесго компаниясынан суулар бар, жана ошондой эле биздин сүйүктүү халал эт, колбаса азыктарынан белектер бар. Бүгүн бизде конокто юстициянын генерал-майору Кубатбек агай Кожоналиев. Салам алейкум, Кубатбек. Алейкум салам. Сиз ажыга барып келгенсиз. 2008-жылы. 2008-жылы. Кубат ажы десем боло береби? Бир Алла билет да. Ажылыгыбыз өзүңүзгө кандай? Кубат ажы десем болобу, болбойбу? Кандай ыңгай болсо ошондой айта бериңиз. Кыргыздарда ажыке деген жакшы сөз бар. Мен мисалы үчүн башка элдерде мынчалык уккулуктуу чыкпайт да ажыке деген. Кыргыздардын ажыке деген аябай ушу бир титул деле эмес, бул бир сан деле эмес, адамдык даража деле эмес да. Бирок ажыке дегени кандайдыр бир айтып аткан адамга да жагымдуу айтыла турган сөз. Туура. Ажыке, Рамазаныңыз кут болсун. Бирге болсун. Бүгүн Аллах насип эткен экен экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Бизге берилген убакытта билесиз, мен сизден көп нерсени уккум келет. Сиз адам укугу талаасында мээнет кылып келесиз. Балким ушул маселе боюнча да өзүңүз бир аз жабыркаган да учурларыңыз болду. Чыркырап чындыкты айтам деп, кээ бир маселелерде түзүгө эле чайналгандай болдуңуз, ажыке. Кайсы күч сизди мына ушул сыноолордон алып чыгып атты? Эгерде башынан баштасак, менин бабаларымдын бири Алсейит ажы болгон. Ошо байыркы падышалык Орусияда 1908-жылы ажылыкка сапар жөө артып, ошондо Кожоналы чоң атамдын иниси Сапарбек төрөлүптүр, ошонун атын Сапарбек койгон экен. Сапарда. Ошого барып келгенден Алсейит ажы деп бизди айылда, арчалда ажы тукуму деп койгонда сөздөр бар. Ал эми менин ошо динге, иманга келүүнүн бирден бир себеби мен ойлоп атам, ошо бабамдын ошо батасы болуш керек. Мен муну Арафат тоосунда туруп 2008-жылы туура 100 жыл өткөндөн кийин барып атпаймынбы? 1908-жылы, 2008-жылы. Анан ошондо турганда бир жигит ушундай узак бир дуа кылды. Ошондо өзүм байкабай калыптырмын. Ушунчалык көңүлгө бир кирген бир кандайдыр бир муң пайда болду. Ошондо жашап кетти. Өзүм да байкабай калыптырмын. Ошондо ойлодум мен, кандай ушу жерлерде, ошо ыйык Арафат тоосунда менин бабам келип, ушу мага да бата кылган болуш керек. Ошон үчүн мага насип этти. Кылган сөзсүз. Мен ойлоп атам да, ошо кылган үчүн мен ошояктуу болдум. Анан өзүм чынында айтканда эми атам офицер болчу, коммунист болчу, ал доордо, совет доорунда ушундай болуп калган. Бирок ушу бала кезден эле бир кызыктай суроолор башка келчү да.
бу адам баласы өлгөндө эмне болот? Эмне үчүн ушу өлүм жөнүндө келгенин билбейм. Анткени бир хадис бар эмеспи? Көбүрөөк өлүм жөнүндө ойлогула. Бу дүйнөнүн жыргалчылыгын жокко чыгара турган нерсе депчи. Ошо бала кезде ойлонуп жүрчүмүн да, кийин чоңоюп жүрүп, бир топ китептерди окудум да. Тергөөчү болуп жүргөндө бир жолу Токмокко барып калдым. Токмокко барып калып, анан кийин баягы дааратканага кирсем, башкача экен да, бөтөлкөлөрдү көрүп калып, анан терекчиден сурадым, эмне десем, бул даарат алганга бир неме деп. Ошондо бир орус жигит котормочу Курандын котормосун берди биринчи мага. Крачковскийдин котормосун берди. Ошондон улам меники башталды. Тергөөчү кезимде ага чейин мен ойлончумун, бирок баягы научный коммунизм, атеизм дегенди бар болчу. Ошолордун баарын окуп чыкканбыз да биз. Биз негизи Совет доорунун продуктусу болобуз. Бирок ошондой суроолор баягы хадисте айтылгандай, Алла Таалам жетелейм деген адамды жетелейт экен. Бирөөнүн көңүлүнө салып коет экен. Ошону менен жүрүп, баягы Имам Газалинин баягы өзүнүн баласына жазган бир катында бар эмеспи? Письма ученику дегенде. 3 түр адам бар болот дейт. Бирөөлөр канчалык айтсаң да түшүнбөйт, анткени деңгээли болгон ошо. Бирөөлөр баягы өзүнүн айтканынан бербейт, анан жөн кой дейт, анын жүрөгү дат баскан дейт. Анан бирөөлөр бар дейт, ошо ойгон элек, ага акырын салып койсоң бир сөздү, зейиндүү адамдарды айтат да, андан аркысын өзү алып кетет. Ошондой немелер менен көп жолуктум, көп асыл адамдар менен, аксакалдар менен. Бирден бир түрткүнчү болгон ошо иманга келтирген Таласта бир такыба адам бар, Ажыке Сатылган ажы деген бар. Ошо киши мени намазды үйрөткөн ошо киши болду. А бу жерде Кыргызстанда, биздин Арчалда Нурмамат деген ажыбыз бар, Мусаев. Ошо иним ошо мени намазды бу жерден окуганга үйрөткөнгө бир топ салымы көп да. Сиз дуа жөнүндө айтып атсаңыз, бир сөз эсиме келет. Куат эке, мен ушунду айтып жүрөм дайым, Ажыке. Мунугу Кыргызстан өзү бир топудай болгон өлкө. Элде эле мындай дүйнөлүк масштабты карасаңыз, бир айылдай эле да, бир айылдай эле элбиз өзү. Андан деле чоң эмеспиз. Бирок бизге ошончолук чоң сыноолор келди акыркы 25 жыл ичинде. Ошол четтен келбеген экспансиянын бардыгы келди го. Тукум курут долбоорлор келди. Проекттердин кандай гана түрү келбеди. Мейли медицинада болбосун, мейли динде болбосун, мейли саясатта болбосун, эмне гана сыноолор келбейт да. Биз такыр эл катары тентип кетишибиз керек эле. Биз негизичи бир эле айыл элбиз. Бирок ошого карабай кайра күчтөнүп. Куат эке, эсиңизде мындан 10-15 жыл мурда биз түштөн кийин көчөгө чыксак, мастардын үстүнөн аттап басып жүрүбүз. Эмне гана көрүнүштөр өтпөдү да, ошого карабай бүгүн кайрадан эл жумуру болуп, мындай кайрадан дини менен азыр мечиттерге кирсеңиз, бүт жаштар таравих намазында турат. 5 убакыт намазда жаштарды караңыз, бүт бардыгы. Азыр эми ушул дини кырдаалды чукулап, ушинтип бир радикалдаштырып, ушинтип бир жаңжал чыгарууга отун калайт. Баары бир баш бербей эле бирдиктүү кетип атат. Мен ойлойм, Куат эке, ошо аталарыбыздын дуасы ушул депчи. Ошо Кыргызга кылган дуасы деп. Мен да Арафатта турганда байкадым да, журналистмин. 5-6 жыл барып, катары менен ушул нерсени байкадым. Балким 1 жыл ушундай, балким 2 жыл ушундай. Жок, бул мындай бир система катары байкадым да, кубулуш катары. Кыргыздар биринчи кезекте мамлекетине дуа кылат экен, Куат эке. Бийлигине дуа кылат экен. Кудайым ушу бийликке инсап бере көр, иман бере көр деп. Адилеттүүлүк бере көр. Адилеттүүлүк. Анан аягында ушу көз жашы ушундай чукулдап калгандан анан үй бүлөсүнөн, анан уулдарына, кыздарына дуа кылат экен. Мен айтам, мына ошол дуалардын эсесинде биз ушул бекем турабыз го деп. Ушу азыр сиз айтсаңыз оюм келип атат да ушу. Мен бир аз жашыраак кезимде пенсия чыгып калдым да. Анткени аскер кызматкер болгондо 47 жашымда эле пенсия чыгып калдым. Анан кийин ушу дини тармагын өзүм изилдеп Турцияга чейин бардым да. Турциянын дианет системасын бир 10 күндөй биз өзүм коллегам менен барып ошол жерде 10 күндөй жүрүп, анан изилдедик да.
булардын диний системасы мамлекеттүүлүк менен бирге ишарат кылат да. Бирге ишарат кылат. Декларативдүү бөлүнгөнү менен бирге бөлүнгөн эмес. Мен көрдүм окуу мекемелери, медреселери кандай болгон. Анан ошондо мен кулагым четип угуп калган, ошо Изникте биздин кыргыздын ата-бабалар бар экен депчи. Ошол жерде бир баатырлыгын көрсөтүп коюлган экен деп, ошол жерге бир бата кылып коеюн деп атайын сурадым. Түрк биздин баягы экскурсоводубуздан сурап, ошол жерге барып бата кылып, бул байыркы Никей экен. 361-жылы баягы Никейский собор болуп, 4 Библиянын редакциясын калтырып калгандарын жойгоду эле. Вот ошол жерге барсам, кыргыз жоокерлерине ата-бабаларыбызга күмбөз коюлуп, ошол жерге айкел коюлуптур. Мен ушунчалык сыймыктандым. Кыргыздын асылдыгын, кыргыздын акылмандыгын баягы Турцияда жүрүп көрдүм. Биздин ата-бабалар кайсы бир атабыз ошо Турция менен Меккеден темир жолго өзүнүн акчасын төлөп жасаган нерселер түрктөр эсинде бар экен да. Анан кийин эмне үчүн деп атасыңар? Дагы сыноо жөнүндө сөз кылып атпайсыңарбы? Силер баягы четинде башында айтып кетпедиңерби? Мен башыма сыноо түшкөндө мен абакта отуруп калдым. Абакта отуруп калып, анан биринчи иретте ошо намаздарымды үзгөн жокмун да. Намаздарымды үзгөн жокмун. Биринчи ошол абакты тазалап туруп кана, анан кийин үйдөгүлөрдөн сурадым, Куран алып келгиле депчи. Куран алып келгиле деп, мурда айлап окуган Куранды 3 күндө тытып күн түн окудум. Жол издедим. Бул эмнеге ушундай болуп атат? Эми күнөөң болсо бирдеке бол. Анан таптым. 255 аят болуш керек Бакара сүрөсүндө. Биз силерди албетте сынайбыз деген немеси бар да. Коркутуу менен, жоготуу менен, малыңардын, мүлкүңөрдүн, адамдардын жокутуу менен. Анан кийин эң аягында инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп турат. Биз Алладанбыз, демек Аллага кайра кайтып барабыз деген сөз. Мен ошону окугандан кийин, анан кийин башыма түштү. Бул Алла Таалам сүйгөн пендесине сыноо берет экен. Дагы бир риваятта бар. Ошо кайсы бир пайгамбарды эсимен чыгып кетиптир. Пайгамбар Алла Таалама суроо жөнөтөт да. Бул эмнеге сен адамды жаратып, анан кийин кайра өлтүрүп, анан кайра жаратасың дегенде, эмне кылып атасың дейт. Мына эгин эгип атам дейт. Анда күзүндө кел дейт. Күзүндө келгенде баягы дандарды кебегинен ажыратып тазалап алат. Анан кийин ошондо айтыптыр, сен эмне кылып атасың дейт. Мен ошо кебегинен дандарды тазалап атам. Мен да ошондоймун дептир Алла Таала. Эгинде алда күзүндө өлтүрөт да мындай айтканда. Оруп баягы этип, анан кийин ошо бу жерде философиялык жагы негизи маңызы көп нерсе да. Бу биз ойлоп атабыз да, жалаң китептен да гана келет депчи. Биздин пайгамбарларга негизи кээ бир билимдер Алла Таалам түзлө внушение аркылуу келген нерселер болгон да. Ошон үчүн мен өзүмдү бактылуу сезем да. Мусулман болуп жаралып, мусулман болуп жүрүп, азыркы күндө ушу Рамазан айынын орозосун кармап, ушу баарыбыз эл катары деле ушу дуа кылып атабыз да. Анан дуа жөнүндө айтып калдың, бу мусулмандын эң бир күчтүү, чоң куралы бул дуасы. Мен өзүм башыман өткөн атаман уккандыгы гана айтып берейин. Менин атам 41-жылы Москва алдында ошо кыргынга салгылашууга катышып калат да. Анан бир дивизияң ошондо бир 10 000 адам экен. Ошо 10 000 адамдан 10 эле адам окружениядан чыгат экен. Чыкканда да туусун ошо салып, жоготпой, ошо соймолоп айтып берген ошо немелерден катып. Анан мен сурадым да, ата, сен аттыңбы? Аттым. Тиди билбейм дейт. Анан кийин эме кантип тирүү калдың дегенде ошондо айтты. Мен чоң атам менен атамдын батасы деди. Өзү коммунист. Ошондо айтты да. Мен ошо чоң атамдын батасын алгам дейт. Анткени бала кезде бул кооперативный техникумда окуйт. Өзү байдын баласы болгондон кийин баягы эптеп, нетип, илинип ошол жерде окуп жүргөндө чоң энем кымбат ошо кичинекей бетарчы тигип берет. Анан кийин катып берет экен баягы чакмак кантын. Ошону жебей бир жума чогултам, жумага барам, ажы атама берем дейт. Ана ажы атам жумага кирет дейт. Жумадан чыккандан кийин, анан кийин лагман бирдекени этип, ошонун батасын алам дейт.
Мына көрдүңөр, улуу ата мекенин согуштун катышуучусу ошо согушка катышып, кандуу майданда тирүү калып, ошо келип, ошо бирден бир себепкер болгон, биз ошо жарык дүйнөгө келгенибиз себеби атабыз Амансоо келет да. Мен ойлойм, азыркы мына жаш муундар баягы батанын көптөр маанисин билишпейт да. Бул бата алыш жөн эле омейин деп коюш эмес. Бул ошол адамды ыраазы кылуу. Ошонун адамдын көңүлүн көтөрүп, ошонун айтканы менен болуп, мен турмушумда көп эле бата алып калдым. Калыс батасын алуу десең. Калыс. Мажбур эмес, калыс алуу. Ажыке кечиресиз. Бир ууртамга ылайык эс алып алалы. Бизде бүгүн конокто юстициянын генерал майору Кубатбек Ажы Кожоналиев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Бүгүн биз негизинен дуа жөнүндө, бата жөнүндө өзүбүздүн башыбыздан өткөн окуялар аркылуу, өзүбүздүн сары сеп салган, байкаган кубулуштарыбыз аркылуу сөз кылып отурабыз. Деги эле мен таң калган нерсе, караңыздар, бизде мамлекеттик деңгээлде ойлоно алган эрлердин көпчүлүгү намазы менен экен. Мен ушуну байкадым. Бул биздин элибиз үчүн, биздин өлкөбүз үчүн, биздин мамлекетибиз үчүн өтө чоң жакшылык. Эмне үчүн биздин мамлекетибиздин тынчтыгын каалабаган, биздин өлкөбүздүн тынчтыгын каалабаган чет долбоорлор эмне үчүн биздин динибизге чукулап кыйнайт десе, биздин мамлекеттик түзүлүштө устундар, намаздуу эрлер экен. Кубат ажы. Кандай дейт? Мен ойлойм, биздин кыргыз элин бирден бир ушундай көп чакырымдарга, коркунучтарга туруктуулук бергени бул иманы. Иманы болгон үчүн мен ойлоп атам, көп сыноолордон Амансоо өтүп калдык. Мына карап көргүлө, үркүндү эле карап көргүлө. Кандай гана биздин элибиздин башыбыздан өткөн кыйынчылык болду. Бирок ошондо дагы биздики баягы Манаста жазылат эмеспи, кайра жоголгондон кайра түтүн чыгарып, кайрадан жаралып, курама кылып. Ошондой болгон себеби, мен ойлоп атам, кыргыз элинин иманы. Бир топтордо балким башкача көз караштар бардыр. Бирок мына өзүңөр туура айтып кеттиңер, башында глобализациянын да чакырыктарынан биз Амансоо өтүп атабыз мына. Жаман болгон жокпуз. Анткени кээ бир элдер биздин саны алда канча көбүрөөк күрт элде жүрөт, мамлекетсиз уйгур элде жүрөт, башка элдер жүрөт. Этиги Рохинжа эли канча кыйынчылыкты көрүп атат. Палестина элинде мына мен бүгүн ыраазы болуп калдым, биздин бакан башчыбыз, премьер-министрибиз кыргызча сүйлөп Туркияда. Ошондо бир туура жакшы сөздөрдү Палестина эли жөнүндө жасады да. Мен ойлоп атам, мына биздин мечиттерде дагы ошо көп кыйынчылык көргөн, көп запкы көргөн Палестина элине биз өзүбүздүн ошондой бирдештүүлүгүбүздү дуабыз менен ошого бир кандайдыр бир таасир этебиз деген оюм бар да. Өзү акыркы 25 жыл ичинде, ажыке, мен туура эмес айтсам, оңдоп коюңуз болот. Эмнегедир биздин расмий бийлик өзүнүн мусулман калктуу экендигинен тартынып, же бирөөдөн корунуп, ушул нерсени позицияга койчу эмес да. Палестина маселеси болобу, кандай маселе болсун, чет жакка чыгабыз, орусча сүйлөйбүз. Мен ушу кээ бир депутаттардан сурадым да ушул нерсени. Эмне үчүн мына маселеде биз мусулман калктуу өлкө катары позициябызды кармаган жокпуз десем, биз көбүнчө орус туугандарды карайбыз дейт. Отурумдарды, алар кол көтөрсө көтөрөбүз, алар көтөрбөсө көтөрбөйбүз. Мына ушул нерселер акыркы кезде, мына азыркы бийлик түзүмүндө мусулманчылык позициябыз анык билине баштады. Бу кубандырабы же өкүндүрөбү? Мунун кесепети барбы же жакшылыгы барбы? Мен бир нерсени айтып коеюн. Бир топ жыл мурдараак мен ошол убактагы спикерге
Асылбек Жээнбековке кирип бир аманат айткамда. Ошо ак үйдүн тегерек четинде мынау Лагвиненко Токтогулдун кезилишинде бир бошураак жер бар. Ошону бир аманат сыяктуу чыгарып берсеңер. Эми спонсорлор табылат. Ушу орточо мен ошо жерде жашайм да. Жакыныраак мага. Ошо жерге нетип койсоңор, мынау ак үйгө бара турган аткаминерлер бири-бирден жетелеп барып иманга алып келсек, мен ойлоп атам, бийлигибиз таза болсо, биз элибиз алдаганча алдыга жылат деп. Бирок алар менин өтүнүчүмөн дагы ары жылып, ак үйдүн ичинде биринчи подвалында жасады. Анан кийин 3-чү кабатында азыр намазкана бар. Ошо жерде иштегендер, ошо жерде жумага өзүлөрүнүн 5 убак намаздарына ошо жерде убакыт бөлүп келип, анан мен ойлоп атам, ошонун ичинде момундай мүмкүнчүлүк жаралганы бир топтурун гыжырын келтирип жүрдү. Албетте. Айтырып да жүрүштү, жашырып да жүрүштү. Мен ойлоп атам, ошого кол кабыш кылган, ошого үндөгөн дагы, ошого чакырган, ошого акча бөлгөндөрдүн баары тең акыретте бир топ өзүнүн соогун алышат. Албетте. Анан мен айтып коеюн, ошо жерге кээ кезде айылга барып калам, ошо жерге барып үйүмдүн жанына жакында. Анан ошо жерде дуаларды окуганда, ошо өзүң айткандай биринчи мамлекетибиз, элибиз, жерибиз деп туруп, анан кийин калгандары жөнүндө айтылат да. Ошондой. Вот, мен ойлоп атам, бул чоң жетишкендик. Анткени Америка Кошмо Штаттарында деле, Капитолийде деле ошондой намазканалар бар. Любой цивилизациялуу мамлекетте динди сыйлаган, динге туура мамиле жасагандар ар бир аэропортунда дагы көп адамдар чогула турган жерлерде намазканалар болот. Туура. Цивилизациянын өзөгү адамдын ишенимин сыйлоодон башталат экен. Туура. Адамдардын, жеке адамдардын ишенимин, балким ал атеист болсо дагы, анын ишенимин сыйлоодон цивилизация курулат да. Граждандык коомушунан курулат. Мунагу ак үйдөгү мечиттин курулушуна айтпасак болбойт. Бул Турсунбай Ажын Бакирулунун салымы кош, бир катар депутаттардын салымы кош. Мынау чындап эле символикалык түрдө бийликтин чордонунда мечиттин турганы бул биз мусулман элбиз дегени. Анан мен акыркысы ошо бир көңүл жылыган. Мен ушуга чейин Кубатыке ишенесизби? Бир журналисттик практикам ары бери бир 30 жылга жетип калды. Бир да жолу бир бийлик ээсин мактап көргөн бала эмесмин. Эмнегедир оозум барбайт да. Эшекти эшектеш керек, атты атташ керек деп жүрөм да. Бирок бир нерсени айтып койбосом, мен дагы адилетсиздиктен чыгып кетүүдөн корком да. Азыркы биздин президент өзү эле түшүп келип, жума намазында артта туруп окуп кайра чыгып кетет дейт. Туура. Мен өзүм муну эмнени айтат Кубатыке? Ошону чечип элеңизчи. Муну эмнени билдирет? Мен ойлойм, бул бийликтин имандаштыруу процессине, бийликтин адилеттештирүүсүнө, анткени Алла Тааламдын бирден бир ысмы атыл деп атат. Бул мыйзам алдында адамдын дагы, Алла Тааланын мыйзамынын алдында адамдар бирдей дегенди билдирет. Анткени бизде имам алдыда туруучу деп коет. Мунун эч кандай артыкчылыгы жок. Бийликте бир эле сооп бар. Бир эле сооп, бул адилеттүүлүк. Башка сооп жок. Анткени калганын баары күнөө болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлоп атам, көп кыргыз элин баягы кубандыра турган нерсе бар. Баягы азыркы президентибиз ар бир сөзүн азыр афоризм катары алып жүрүшөт. Мен мурдакы президенттердей болуп, качкын президент болгум келбейт. Мен президент мөөнөтүм бүткөндөн кийин мен эл арасында жүргүм келет деген сөзү мен ойлойм көптөрдү кубандырбай койбойт. Мына бизде да ошондой нетет. Анан кийин кимиси болбосо дагы досум болобу, тууган болобу мыйзам алдында бирдей деп атат. Эмне үчүн азыркы акыркы кадамдарды элибиз колдоп атат? Өзгөчө мына ТЭЦ маселеси боюнча акыркын уктуңар, кандай гана кыргызды белчесинен тиги карызга баттырып койгон немелерге азыр болсо, эгерде соц тармактарды окуп көрсөңөр, баардыгы айтып атат, баарын жоопкерчиликке тартылган. Мен айтып атам, жоопкерчиликке тартылган бул азыраак болот. Бул уурдалган каражаттарды элге кайтарыш керек. Кайтарыш керек. Анткени бир нерсеси бар да,
Бұл Алла мен адамның ортасындағы бұл бір мамиле. Бірақ адам мен адамның ортасындағы бір мамиле. Елестетіп көр, ошо 6 миллион қырғыздың ырызқысын жеп алған ақыретте ар бір 6 миллионнан ошо алдынан кечирим сурап чыгыш керек. Бұл ақыретке чейин эле. Жо, ақыретке чейин, эгерде Алла Таалам аны борорса, ақыретке чейин башталат да. Ақыретке чейин болбосо, ақыретте ошонун баарын сурап чыгыш мүмкүн бо ошо алты. А болбосо, эгерде ошо кыл көпүрөнүн алдында мен ошого ыраазы эмесмин десе, анда ошонун күнөөсүн мойнуна илет да. 6 миллионун күнөөсүн мойнуна алган адамдын кебетеси кандай болот? Тозоктун түбүнө түшө тургандай да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бу жерде азыркы аракеттерди биздин элибиз колдоп аткан, ачык айрым болуп атканы кубандырбай койбойт. Мен өзүмдүн ушундай журналисттер менен маегимде 2 маселени койдум. Биринчи ошо жегендерин кусушун деген маселени койдум. Анын жолдору бар. Мен ошону мен алектенген балдарга түшүндүрүп атам. Мындай жолдору бар деп. Анан кийин экинчиси, мына мыйзамсыз саясий буйрук менен камалгандарды иштери кайрадан каралып чыгыш керек. Мен ойлоп атам, бизде адилеттүүлүк болуш керек. Кандай негиз болбосун? Диний негиз болбосун? Любой нерсесин, анткени мен ойлоп атам, буга толук негиздер бар. Мына жакында эле Манас Арабаев деген жөнүндө бир топ сөздөр болду эле. Президент өзүнүн буйругунда баягы ишенимден чыкты деген формулировкасы менен чыгарды. Бул ишенимден чыкты дегени бул жакшы эмес, туура эмес иштерге барды деген сөз менен чыкты да. Кубатыке, кайра динибизге кайталы. Кайра дин маселесине кайталы. Коомдогу диний абалды сиз кандай баалайсыз? Коомдогу диний абал, мен ойлоп атам, бизде биринчиден эркиндик бар. Экинчиден, мына мен коңшу өлкөлөрдү айтып коеюн. Жакында мен Шавкат Мирзиёевдин айтканын аябай уктум да. Ал айтып атат, мына ислам дининин өнүгүшү Орто Азиядан болгон дейт. Имам Бухари, Имам Ясави, Имам Термизи, кандай гана алымдар. Эмне үчүн биздин молдокелерибиз четтен окуп атышат? Эмне үчүн биз өзүбүздүн молдокелерибизди өзүбүз окута албайбыз? Эмне үчүн билим борбору бизде эмес? Бизде эмес деп атат да. Анан ошого байланыштуу ошо Самаркандта, Бухарада өзүнүн каражаттарын бөлүп чыгарып атат. Эмне үчүн биз ошону жасай албайбыз? Бизден да алымдар чыккан. Бизде де чыккан. Анткени Курманжан энебиздин устаздары дагы чоң молдокелер болгон. Мен өткөндө бир жерде Сыражидин Оши, биз билбеген канча жана тилде айтканда плеядалар бар. Мына ошонун натыйжасы, ошолордун дубасы Кыргызстан турат. Бул бирден бир далили болуп эсептесе болот. Мен ойлойм, ошо албетте баягы өз убагында Казанда болчу экен, мусулман падышалык Орусияда, анан Ташкентте болгон. Мен ойлойм, бизде дагы ошол мектептерди жаңыртып, кайрадан уюштуруп жасаса болот. Анан калгандарын мен ойлоп атам, бул диндердин агымдарын бириктире турган жактарын көбүрөөк чыгарып, тетигиндей бир мен араздашып нете турган жактарын мен ойлоп атам, алымдарга коюш керек аларда. Алымдар илимий аянтка көчүш керек. Илимий аянтка көчүш керек. Бул адамдардын арасында бири-бири менен момундай араздашууга жеткирбеш керек да. Мен Египетте окуп жүргөндө Мисирде ошо бир көрүнүштү көрдүм. Мектептен 3 кыз чыгып келет ажыге. Бири хиджабчан, бири мини юбкада, бири крест менен. 3 кыз тамашалашып, түртүшүп, ойноп чыгып кетет. Бир эле мектептен. Коомдук семент бар. Жана бул семент ислам дини болот. Туура. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда өз убагында жүйүттөр дагы Мединада ошондой бир келишимдин аркылуу өзүнүн динин жеңил желпи эркиндикте алып тоскоолдук жок. Эч кандай тоско. Бир гана жизия деген немени төлөчү,
болды, қалғанын алып бара берчү. Бұл орыстар айтты веротерпимов деп, толерантность деп коет. Башка динде эгерде болсоң, сага эч кандай тоскоолдук жок. Бізде биздин динге алып келүү ошонун артыкчылыгын көрүп, биздин артыкчылыгын көрүп. Ага бир топ риваяттар немелер бар. Ошонун суктануу менен ошого өтүп кеткен канча риваяттар бар. Эң туура. Кечеде ошол жөнүндө сөз болду. Биздин динди эгерде таңоолоо десек, бул таңоолоо кылыч менен эмес, күч менен эмес, адеп менен, билим менен, өзгөчө мамиле менен гана аны таңооласак болот. Мусулмандар да мына маселени мындай чечет экен. Үй бүлөсү мындай экен. Булар ата-энесине мындай мамиле кылат экен. Тамакты мынтип жейт экен. Кийимди мындай, үй орозгери мындай экен. Бизди карачы. Биз мындан башыбыз чыкпайт. Биз муну чече албайбыз. Кел мына ошолордой бололу деп таасирленип өтүш керек экен да биздин динге. Ажеке, мен бир мисал келтирейин. Мына бизде мен таң калганым ислам дининин Кыргызстан чөлкөмүндө ушундай өнүгүүсүнө азыраак маани берилет да. Мен могу Түркистанда барып калдым. Ясавиянын өзүнүн момундай наследиясын окуган бир топ конференция өткөрүлүптүр. Бир китеби бар, кийинчерээк мен силерге көрсөтөм. Ошол кайдан келгени, эмне болгону. Анкарага барганда эң байыркы мечет Ясавинин шакирттери салган мечит экен. Байкадыңызбы? Бизден Орто Азиядан ошол жака барып салынган мечет экен. Ал эми биздин территорияны алалы. Алабокада баягы Сафет Булан өзүнүн баягы тарыхый эстелик. Кыргын мечит. Кыргын мечити. Айтып атпа, исламды ушинтип алып келет. Исламды эгерде кылычтын мизи менен алып келе турган болчу болсо, эмне үчүн 2716 сахаба пешим намаз убагында былк этпей башын алдырышкан. Бул кандай болгон? Анткени ошол жерде жүргөн бир Турсунбай ажы деген мага айтып калды, ошо көргөздү да. Менин да табаларым ошол убакта коюлган экен. Анткени 1700-жылдары Асанбек Стамовдун жазганына караганда солтолор манжулардан ошол жака чейин сүрүлүп барып, ошол жерден кармашып, ошол жерде бир топ биздин батырлар коюлган экен. Анан мен сурадым, кайсы жерге коюлуптур менин ата-бабаларым депчи. Ошо мечиттин бири тоонун боорунда коюлган жер экен. Ошол жерге Куран чүрдүк да. Анан кийин мен айтып аткан ошону чет өлкөдөн келип изилдешет. Биздикилер ошондо мен китеп сурап көргүлөчү. Бир кичинекей момундай бир неме бар. Брошюрка бар. Башка эчтеке жок да. Бул маселени көтөргөн Эркин Ажы Бегимкулов деген киши. Билем мен. Ошо кишинин гана чуркап жүрүп, алда азыр чарчады окшойт муну. Калтырып таштап койду, билбейм. Бирөө бир көңүл бурбай койду. Мына ошол Борбордук Азиядагы эң чоң тарыхый далилге бай болгон объект ошо Сафет Булан Кыргын мечити. Азырга чейин ошо кесилген баштар турат ошол жерде. 2000ден ашуун баш турат. Ленинградтан окумуштуулар келип кылыч менен кыркылганын далилдеген ошолор. Бул аябай чоң биздин диндин Кыргызстанга, азыркы Кыргызстан чөлкөмүндө тарагандыгы жөнүндө аябай чоң далил. Эч нерсе бузалбаган далил. Болгондо да күч менен эмес. Ошол көрүп атпайсың, сабыр менен. Сабыр менен өзлөрүнүн башын тосуп берген кайсы кылыч менен этти болду экен. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бу жерде баягы биздин окумуштуулар, жогорку окуу жайлар ошол жака биздин баягы самоидентификация деп атпайбы? Биздин каяктан чыкканыбызды. Ошону баягы изилдеп чыкса, баягы Талас чөлкөмүндө дагы, Талас өрөөнүндө 751-жылы баягы арабтар менен, карлуктар менен, кытайлар менен согушкандардын дагы ошонун өзүнүн убактысын күтүп отурат ал. Араб тарыхында ошол Талас согушу бар. Мен сүйлөшкөн окумуштуулар айтып берет, сен ошол жерденсиңби? А жерде мындай согуш болгон мынчанчы жылы. Гумилевдин да китептеринде бар. Деталдары менен айтып берет. Кандай карлуктар согушуп, анан кийин 1000 жылга чейин ошо биз бирден бир мусулман болуп калганыбыз себеби ошондон да. Ошол жеңишке ээ болгондон кийин ислам дини ошол жерде сакталып калган. Мен Ноокатта дагы бир объектти көргөм. Мен Кыргызстанда Борбордук Азияда диндин келүүсүнө далилдер өтө көп. Мисалы Өзбекстанда Самарканд тиги бу деп жер үстүндө чыгып калган эстеликтер бар да. Шаар эстелиги Самарканд, Бухара шаары, Хорезм шаары. Бул эстелик Борбордук Азиядагы ислам доорунун далили катары. Кыргызстандан кем болбогон объекттер бар десеңиз. Мына Ноокатта Сахаба деген айыл бар. Уккансызбы, баргансызбы? Ошол жерде Ноокат бар өз чындыгында. Эки зонун ортосу
Ушундай узун кеткен ноо бар. Жар, жылмакай. Ошол жерде ааламдын картасы чегилген сахабалардын колу менен. Планеталар чегилген сүрөт. Ошол мен өзүм өз көзүм менен барып көргөм, ошол бир Жусуп агай деген мени жетелеп апарган. Аны караган эч ким жок. Мына ошол жердеги карта бүгүнкү аалам картасынан айырмасы жок. Ошону сахабалар кылган дейт. Ошонун урматына айыл сахаба деп аталат. Мындай эстеликтер толтура да бизде, далилдер толтура. Тилекке каршы кимдир бирөөгө муну чыгарбоо кызык да эми. Муну сиз айткандай өзүнүн учурун күтүп отурат. Келечек окумуштуулардын иши. Тарыхка деле барсак, да, экинчи Индиядагы улуу Моголдор империясынын башчысы бул биздин Ош чөлкө менен кеткени, ошол жерде Бабурдун үйү турганы, бул талашсыз нерселер да. Анан кийин биз Бабурду берип койдук. Улуу Моголдор империясынын башаты каякта турган экен, ошонун баягы бешиги каякта болгон экен, бул талашсыз нерсе. Кокон хандыгын берип койдук. Мен Жалал Абадта бир жыл иштеп калганда Кокон хандыгына бардым. Ошондо атайын баягы сүйлөшүп балдар менен барып ошо Кокон хандыгынын немесин көрдүм да. Чебин көрдүм. Чебин көрүп ошонун тарыхын уктум. Көрсө бир эгерде мен калып кайтпасам 17 ханы болуптур. Бирөөсү да өзүнүн ыктыяры менен бийликтен кетпептир. Кийинкиси келген ошо чепти жогун түйүнөн жок кылып чыккан, кайрадан салып чыккан. Ошондой нерсеси бар экен да. Эми тарыхта саясатташат. Балким келечекте бир адилеттүү сиз айткандай саясат келсе, кыргыздын өзүнүн хандыгы Кокон экендиги ачыкка чыгат деп ишенебиз. Агай, убакыт деген ушундай. Бүтүп калдыбы? Бүтүп калды. Жок, бүтүп калды дегеним астагфирулла, биздин убакыт Аллах берген убакыт. Бүгүнкү эфирдин убакыты бүттү. Мага аябай чоң бир жолум болгон экен. Бүгүн сиз менен бетме-бет отуруп жалгыз өзүңүз менен сүйлөшүп калдым. Жана менде Рамазан майрамга дагы бир майрам. Юстициянын генерал майору, 5 убакыт намаз окуган, ажыке, жана оозунан Куран, хадис түшпөгөн, илимий ишкер мени билесизби эмнеге шыктандырып атат? Буйрусун. Мени биздин элибиз түптүү эл экендигине ишенүүгө дагы бир ирет шыктандырып атат. Аллах Таала сизге жакшылыктарды берсин агай. Мына жерде мына суулар менен азыр сизге беребиз. Анан мына биздин жакшынакай мына леско суусу сизге белек бербеген агай. Бу жерде Алла разы болсун. Мен кече күлүп аткам. Бир кызда азыр ассаламу алейкум мухтар, кандай деп туруп эле кайсы колбасаны жесек болот дейт да. Мен айтам мынакей, ушу алато ал-халал колбасалары агай сизге ооз ачарга жана мына ратана деген аябай сонун шириндик. Адал эч кандай өзүм тастыктаган оокаттар, ушуну ооз ачарган саарлыкка үй бүлөңүзгө бизден кабыл алып коебуз. Рамазан белектердин айы. Колубуздан келген жупуну белегибиз ушу агай. Альхамдулиллах раббил аламин ва салату ва саламу расулуллах. Ушул Рамазан айында дуаларыбыз кабыл болсун. Амин. Ишиңерге ийгилик болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп алдыга жыла берсин. Амин. Айтканыңыз келсин. Бизде конокто юстициянын генерал майору Кубатбек Ажы Кожоналиев болду. Урматтуу коноктор, биз эртең дагы кызык конокторду тосуп алабыз. Бизди көрүңүздөр. 5 канал Орозодо 30 күн бою сиздер менен. Assalamu alaikum.